Салам достор, барыңарга кутман таң. Бүгүн маанайыңар кандай? Аябай сонунбу? Бизде дагы аябай сонун. Биздин эфирибиздин башында эле сиздерге сонун бир клипти коюп берели, келиңиздер чогуу көрөлү. Көргөнүңүздөрдөй эле мугалим деген ыр жаңырып өттү. Кече жакында эле мугалимдердин майрамы болду. Силерде кандай болду? Силердин мугалимдерди куттуктадыңарбы, сүйүндүрдүңөрбү, белек бердиңерби? Анда эмесе бизде да коногубуз бар, кичинекей ырчы кызыбыз бар. Ушул кызыбыздан дагы таанышардын алдында мугалимин кантип сүйүндүрдү же болбосо мугалимин куттуктадыбы? Ошол суроону берели. Кел, мугалим куттуктадыңбы? Ооба. Мугалимдин аты ким? Наргиза. Наргиза, Анда эмесе таанышып алайлы. Сенин атың ким болот? Менин атым Наима. Наима. Каяктан келдиң? Таштөбөдөн. Таштөбөдөн, Канчанчы класста окуйсуң? 4-класста. 4-класста? Мектепте жакшы окуйсуңбу? Кайсыл сабакты жакшы көрөсүң? Мен көркөм өнөрдү жакшы көрөм. Чет тилин жакшы көрөм. Анан математиканы. Англис тилиндечи? Сүйлөй алам. Сүйлөй алам. Кел, биздин досторубузга англисче салам айтып койсуңбу? Hello. My name is Naima. Азаматсың. Сен ырдайт экенсиң, Бизге ырларды ырдап келдиң, Кайсы ырларды ырдап бересиң бүгүн? Сени ким даярдады? Мен бүгүн Тарбия деген ырды ырдайм. Мени апам даярдады ушул ырга. Эмгегиң бийик зортодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарын биз көкөлөп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салпачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты.
Бой жетип биз да чоңойдук, бала чак өтүп ойгондук. Разыбыз сага энекем, төгүсүн дайым берекем. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бали, аябай сонун ырдайт турбайсың. Биздин досторго дагы сенин ырдagaның аябай сонун жакса керек. Бул ырды ким үйрөттү сага? Же болбосо өзүң эле телефондон угуп жаттап алгансың? Телефондон жаттап алгам. Өзүң телефондон жаттап алгансың, Сен келечекте ким болгуң келет? Доктор болгум келет. Доктор болгуң келет. Эмнеге доктор? Азыр деген ар кандай оорулар болуп атат. Ошолорго элдер ооруп калбасын деп, ден соолугун сакташ үчүн доктор болгум келет. Азамат, мен да ооруп калсам дарылайсыңбы? Мен барсам. Сонун. Ошондо кайсыл доктор болгуң келет? Операция кылгың келеби же болбосо жаш балдарды дарылагың келеби? Жаш балдарды дарылап, ден соолугун сактап калгым келет. Ырларды бат эле жаттайсыңбы? Телефондон угуп жаттайсың, Же болбосо үйдө апаң үйрөтөбү? Кээ жардам беришет. Кээ бирде жардам беришет, Та кандай ырларды билесиң? Ата апа бейишим деген ырды, анан ак кайың деген ырды. Мага ошол ырыңды дагы ырдап бересиң, үнүң өлө сонун экен да мага. Ырдаганыңды кайра уккум келип атат да. Кайсыл ырды? Ошол жаңы эле кайсысын ырдап бересиң? Кайсысы өзүңө жагат? Эң жаккан ырды ырдап берсең? Кайсы ырды билесиң? Мугалим деген ырды билем. Ошону ырдап бергил. Ак сүтүн берген апамдай, тынчалып эч бир жата албай, окуучум билим алсын деп, кам көрүп алыс баса албай. Баш ийип тазим кыламын, мугалим алтынчы нарым, сүйүктүү эжей агайым, сиздерге алкыш айтамын. Кездешсек мерим төгөсүң, чын дилден көңүл бөлөсүң, биздерге ак жол тиледиң, билимдин берип мөмөсүн. Баш ийип тазим кыламын, мугалим алтынчы нарым, сүйүктүү эжей агайым, сиздерге алкыш айтамын. Жаңырып өмүр чырагын, таныткан жолдун ырагын, сиздерге ак жол тиледим, билимдин берип мөмөсүн. Ай Азамат, мугалимдер майрамы менен дагы бир жолу куттуктап койдук, Сен мектепте дагы ушинтип ырдайсыңбы? Эже агайларың өлө жакшы көрсө керек, сен. Башка сабактарды кандай окуйсуң? Жакшы эле. Жалаң баарынан 5 аласыңбы? Кээ бирде 4 алып калам. Кээ бирде 4 алып калам. Кээ бирде 4 алып калам. Сен бир туугандарың барбы? Ооба. Канча бир тууганың бар? 4. 4 бир тууганың, Алар дагы ырдайбы? Жок. Алар ырдабайбы? Кичинекей бөбөм бар, ал дагы ырга кызыгат. Ал бир аз чоңойсо сен аны ырдатасың да, үйрөтүп, баарын, Азаматсың. Мектепте досторуң барбы? Ооба. Сага окшоп ырдап, же болбосо ырга кызыккан, же болбосо чогуу ырдайсыңарбы мектепте? Бир кыз бар, аты Аделя. Ал экөөбүз дагы ырдайбыз кээ бирде. Чогуу ырдайсыңар, Мектепте музыка мугалими бар да силерде? Аты ким? Дилфуза. Сага жагабы алайжы? Ооба. Ырдашты ошол эже үйрөттү беле же болбосо? Азаматсың. Найма, мындай кылалы. Мен кичинекей кесиптешим бар. Ал мугалим мөмөлүү дарак демекчи, мугалимдер жөнүндө өзүнүн видеосун тартып келиптир. Ошол видеону чогуу көрө эле, кел. Саламатсызбы эже, мен мугалимиме гүл белекбай эдим эле. Кайсы гүлдөрдү сунуштайсыз? Мына бул розалар.
бар. Андан кийин бияктагы карасаңыз, собранный букеттер, тюльпандар бар, хризантемалар, дагы кандай гүл бар. И розочки. Анда мен кызыл роза гүл алайын, эжеме жагат. Алгач ал тамгасын үйрөткөн эжеме барып келели. Ал эже мени тааныбайт болду экенби, же тааныбайт экенби, ошосун көрүп келели. Анда эмесе бизден алыстабагыла. Эжеке мен кандай кабыл алат экен? Аябай толкунданып атам. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы эже? Алтыска. Кандай? Жакшы, кандайсыз? Сиздин намарыңыз менен эже? Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Эже мына сизге берек. Рахмат. Рахмат Алтышка. Кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы. Каякта отурчу элек? Касседе отурчу элек? Точно не помню эже. Унутуп калдыңбы? Ой жерде, тиги жерде. Кандай? Окууларың жакшыбы? Жакшы эле эже. Жакшыбы? Жакшы эле. Жакшы элесиң, жакшы окуп атасың. Ооба. Өзүңүздүн денсаулыгыңыз кандай эже? Рахмат. Эң жакшы мына өзүң көргөндөй. Көрдүңбү? Аякы эжекем ушул жерде жүрөт. Ушул жерде иштеп атат. Мына чоң кыз болуптун, карачы. Мына булар 4-чү класс болушту. Мынакей Айдана деген окуучу кызым эжекесин биринчи мугалим куттуктап келип калыптыр. Чоң ыраазычылык билдирем. Окуундагы ийгиликтер болсун. Ошондой эле менин номер 68-мектеп гимназиясынын жалпы жамаатындагы бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Менин жамаатым ден соолукта болсун, иштеринде албан-далбан ийгиликтер болсун, чыгармачылык, заманбап мугалим болуп, ушу билимибизди, ушу биздин келечек муундарыбызга билим тарбияны берип жүрө беришсин, ден соолукта болсун, оорубасын. Бүгүнкү майрамы ар дайым көңүлдүү болсун. Жашоо жарык сен бар үчүн аялыңса, сен өмүрдүн чырагысың аялза, жаздын көркү сага окшош аялза, сүйүүнүнсүн булагысың аялза, асылза. Мына достор, бул менин өзүм окуган мектебим. Азыр өзүмдүн мугалимимди кичинекей белек менен куттуктап келем. Az болсо да ушу белегимди алып койсу же. Чоң рахмат эже. Баардык эжелерге, сиңдилерге, апаларга ден соолуктары бекем болсун, өмүрлөрү узун болсун, үйүндө ар дайым жакшылык болсун, балдарынын жакшылыгын, сый-урматын көрүшсүн, көкүрөгүндө кубанычтардын баары кут болсун. Ар бирөөнүн өзүнүн бак өстүргөн баласы кыргыз элинин улуттун жүгүн көтөргөн, улуттун тиреги болгон мыкты кыз уулдардан болуп чоңоюп, энекебиздин ак сүтүн актаган балдардан болуп чоңоюшсун. Бул мектепте дагы бир сүйүктүү эжеке бар. Ал эжекени куттуктап гүл алып келдим. Саламатсызбы эже? Майрамыңыз менен куттуктайм. Мен кичинекей белегимди алып коюңуз. Сен да майрам менен куттуктайм. Чоң рахмат эже. Майрамыңыздар менен.
Найма карачы, биздин кичинекей кесиптешибиз өзүнүн 1-класстагы мугалимине гүл алып барып куттуктап, сүйүндүрүп келиптир. Сен дагы өзүңдүн мугалимиңе гүл бердиңби, куттуктадыңбы? Кандай гүл бердиң, кимди куттуктадың? Кайсы мугалимиңе? Менин класс жетекчимди куттуктадым. Анан бардык эжелерге каалоо тилек айткам. Мен да куттуктап коеюн анда. Урматтуу Наргиз эже, сиздин мугалимдик майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай балдарды тарбиялап өстүрүп жатканыңыз өзүнчө бир чоң эмгек деп ойлойм. Сиздин бүгүнкү мугалимдер майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ал эми биздин убактыбыз бүтүп баратат, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Келем сен, Найма, өзүңдүн ата-энелериңе, бир туугандарыңа баарына жалпы салам айтып, куттуктап койсоң болот, Ата-апа, чоң ата, мен силерге ийгилик каалайм. Жакшы жашап, өмүрүңүздөр жакшы болсун, жумуштарыңарга ийгилик болсун, ушуларды каалайм. Сага дагы бүгүнкү эфирибизге келип бергениң үчүн чоң рахмат. Сага дагы алдыда окууларыңда, ырдаганда баарына ийгилик каалайбыз. Буйруса, ырд менен улантып кетсең, мыкты ырчы болушуңду да каалайбыз. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Кезекте Роза апанын жомокторуна берели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн силерге өз жомогумду дагы бир жолу окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, мен жомогумду бирге угайлы. Мен бүгүн силерге күч менен айла деген жомокту окуп берем. Күндөрдүн биринде жалгыз киши токойду аралап келе жатты. Аңгыча ач карышкыр алдынан чыга калып минтип айтты. Эми өлүмгө камдана бер. Сени азыр жейм. Мен сага эмне кылдым? Мени эмне үчүн өлтүргөң келет? Деп сурады киши. Ошону билбейт имишсиң, Чынында эле билбейм. Айтып берчи, Кудай жалгагыр, деди киши. Бүгүн эртең менен мени балдардын арасында уктатпай койдуң. Сенин чоруңдун үнү кулагымды тундуруп, башым дагы эле ооруп жатат. Кагылайын каке, дегемни деп жатасың, каяктагы чорду айтып жатасың. Мен ал жерде чүчкүрүп гана койбодумбу? Мейли, эмне кылсаң да азыр сени жеп тынам дейт. Ким күчтүү болсо, ар качан ошонуку туура, деди киши. Сага каршы эч айла жок. Эгер жегиң келсе, же. Бирок оболу сууга жууганга уруксат бер, тазаланып алайын. Болбосо өтө кир болуп калдым, дейт. Анда барып сууга жуун, деди карышкыр уруксат берип. Өзү четке барып кишини күтүп олтурду. Киши сууга барып жуунумуш болуп, карышкылга билдирбестен союлду алды. Кана, даярсыңбы деп сурады карышкыр. Киши болсо, даярмын. Киши карышкырга акырын басып келди да, сол колу менен аны куйруктан толгой кармап, оң колундагы сойыл менен аябай сабап, сенде күч болсо, менде акыл бар. Сенде тиш болсо, менде айла бар, деди. Карышкыр ары жулкунуп, бери жулкунуп, акыры кутулуп чыгып, куйругу кишинин колунда кала берди. Киши карышкырдын куйругун калына салып, аны шылдыңдап күлгөн бойдон жолун улантты. Карышкыр эсин жыйгандан кийин улуу буңшуп, өз шериктерин чакыра баштады. Ал улуганда карышкырлар келди. Кишиден кандай кордук көргөнүн чолок куйрук карышкыр айтып берди. Карышкырлар кишинин артынан кууп жөнөштү.
улуп уңшуган үндү укканда киши карышкырлар кууп келатканын анык билди. Анчалык көп ойлонбой эле карагайдын башына чыгып, чоң бутакка минип алып, ылдый жакты карап отура берди. Карышкырлар жүгүрүп келип, карагайды айлана чуркап кишиге карап тиштерин шакылдатышты. Бирөөсү: "Муну жугаштын башынан түшүрүш керек" деди. "Керек экени чын, а бирок кантип?" деди дагы бири суроо берди. Эмне кылуу жөнүндө карышкырлар көп ойлонду. Акыры эң картаңы мынтип айтты: "Чоң карышкыр карагайдын так түбүндө турсун, дагы бири анын жонуна чыксын, үчүнчүсү анын үстүнө, анан төртүнчүсү, бешинчиси болуп качан тиги бутактагы кишиге жеткиче биринин үстүнө бири чыга берсин. Ошондо биз аны жерге сүйрөп түшөбүз." Бул акыл карышкырга абдан жакты. Айрыкча чолок куйрук өтө кубанды. Ошол замат карышкырларды үстүнө чыгууга буйрук кылып: "Мына, бул шүмшүктөр жерге сүйрөп түшүп, терисин тескери сыйрып, өзүн туткулап жейбиз" деди. Ошентип карышкылар бирине бири чыгып, уламдан улам өйдөлөй баштады. Эми эң акыркы карышкыр бийикти карай тырбышып кишиге жеткени калды. Иш жаман жагын айланганын киши даана көрүп, бирок акылынан адашкан жок. Калындагы карышкырдын куйругун сууруп чыгып, аны жерге ыргытты. "Эй чолок куйрук, тигине сенин куйругуң, алгының, балким кайрадан жабыштырып коерсуң" деп кыйкырды. Чолок куйрук өтө кубангандан куйругун баса калды. Бөлөк карышкырлар бүт бойдон кулап түшүп, кээ бири өлүп кала жаздады. Ачуусуна чыдабай, алар улуу уңшуп, чолок куйруктун артынан кууп жөнөтүштү. Анткени баарын кулатып жиберген ошол болчу. Киши жерге түшүп, аман эсен үйүнө кайра кайтты. Мына балдар, акыл деген ушундай болот экен. Акылдуу адам ар дайым бардык амалдардан кутулат экен. Ошон үчүн балдарым, силер дагы ушул кишидей акыл эстүү, жакшы бала болуп чоңойгула. Анда эмесе саламатта калгыла. Урматтуу достор, биздин Роза апанын жомоктору аябай жакты деп ойлойм. Ошону менен биздин убакыт соңуна жетти. Барыңар кийинки көрүшкөнчө жакшы тургула.